Азыр болсо ошентип биз төртүнчү беттештеп баштоо алдында турабыз. Бул ирет 57 килограмм салмактагы кайрадан мушкерлер өздөрүнүн күчүн сынамакчы. Алгач 57, андан кийин 61, 66 болсо азыр кайрадан биз ушул 57 килограмм категорияга кайрылып келдик дагы. Бул жерде Канай Майрамбек уулу кызыл бурчтан чыккан мушкер. Кара чолокшум менен мээлейинде кызыл байламтасы бар. Ал эми көк байламта менен, ал эми чолокшумунда кызыл өңдөрү бар. Чолокшумун чети бир аз кесилген. Бул Сыймык Абди Маматов. Сыймык Абди Маматов эрежеси боюнча спорттун чеберлигине талапкер. Ал учурда болсо ошентип эми атаандашын жерге ишендүү жаткырып алып туруп, Канат Майрамбек уулу азыр артыкчылык көрсөтүүгө аракет кылып атат. Бирок азырынча жөн гана атаандашын жерге жаткырып алган болбосо, кандайдыр бир андан дивидендтер дал элек. Мына азыр бөйрөк тушка 3 сокку узатты, дагы чабуулга чыгып атат. Бул өтө кубаттуу болгону менен баары бир өзүнүн таасирин тийгизет. Эми эгерде ушундай соккулар орун ала бере турган болсо, анда позициясын Сыймык Абди Маматов бул жерде өзгөртүшү керек болот. Антпесе бөйрөк тушка көп сокку өткөрүү бул өтө зыян. Сыймык Абди Маматовдун бою 1,65 сантиметр, ал Жалал Абадтын Чаткал районунан келген мушкер. Ал эми Канат Майрамбек уулу бул Нарын облусунан келген мушкер. Сыймык Амур Прайд спорт клубунун өкүлү. Канат Майрамбек уулу бул Боец спорт клубунун өкүлү. Рустам Өмүрбековдун шакирти Канат Майрамбек уулу болсо, Сыймык Абди Маматов ал Талант Байзаковдун демек шакирти. Мына азыр эми позиция өзгөрө түштү. Ал учурда көз ачып жумганча мына ушул жерден Сыймык Абди Маматов уулу атаандашынын үстүнө өтүп кеткенге аракет кылды, бирок мойнун алдырып койду. Мына ушул жерден эгерде ыкмат так аткарылса, албетте муунтуп кетсе болот, бирок акырындап абалды ушул торду колдонуп болсо дагы Сыймык Абди Маматов абалдан кутулуп чыгып кеткенге аракет жасайт. Акырындап капталдап атканын байкасаңыздар, анткени ушул муунтуу ыкмасы колдонуп баштаганда андайга аракет кылуу керек. Жок, эми бул жерде кармаган менен пайда жок, себеби муунта турган болсо буга чейин эле муунтуп кетмек. Бирок коргонууга жакшы. Азыр кое берсе эле, Канат Майрамбек уулу колун кое берсе, анда Сыймык чабуулга чыгып кетет. Ошондуктан азырынча анын атаандашынын мойнун кармап турат. Канат Майрамбек уулу 23 жашта, Сыймык болсо 20да. Көк мээлейчен Сыймык кайрадан эле мына бөйрөк талаштыра акырын соккуларды узатып атат. Бирок таптакыр колун кое бербей койду Канат. Ошентип бүгүнкү беттештерде биз көбүнчөсү партердеги таймаштарга көп болуп атабыз. Албетте түшүнсөк болот. Аралаш мушташ өнөрүндө партерде ким мыкты болсо, дал ошол мушкерлер үстөмдүк кылып келет. Негизинен эле аралаш мушташ өнөрүндө ушул UFC'нин алгачкы чемпиону деле, мисалы үчүн ал ушул jiu-jitsu'нун өкүлү болгон. Jiu-jitsu'лар булар албетте партердин мыктылары. Башында эми UFC'де азыркыдай бир беттеш өткөрмөй эмес, бир күндө бир нече таймаш өткөрүп, сетка, турнирдик сетка сыяктуу бири-бирин уткандан кийин ошо уткан менен уткан чыгып, эң аягында бирөө жеңип чыкмайынча орун ала берчү мурда. Ошол учурда да ушул партердеги мыктылар жеңишке ээ болуп жүргөн. Андыктан Кыргызстанда ошол биздин кыргыз мушкерлери партерден эч кимиси алсыз эмес. Өтө сейрек кездешет ушундай партерде алсыз болгон мушкерлер. Андыктан кандайдыр бир деңгээлде мыйзам ченемдүү көрүнүш.
ушинтип буга чейинки баардык беттештер партерде өтүп жатканы. Бирок бул албетте көп күч коротулат туруп беттешкенге караганда. Бул Сыймык Абдимаматовдун лакап аты Борс. Жана Канат Майрамбек уулу азырынча өзүнө лакап ат таба элек. Же кимдир бирөө кое элек. Биринчи раундту ошентип биз жыйынтыктадык. Экинчи 5 мүнөттүк башталды. Азырынча кимиси мыкты экени аныктала элек. Эсиңиздерге салып коелу, бул ВФ 73 Selection 22 Чүй облусу мына Арашан айылында ден соолукту чыңдоо борборунда орун алган таймаш. Мына октагондагы өтө сонун экен, кенен жана ушул ыңгайлуу жерде беттеш өткөргөн негизинен албетте жакшы. Буга чейин стронгто болгон таймашта болчу. Анда октагон бир аз бошоп калганбы, андан сырткары бир аз тарыраактай да көрүнүп аткан. Арашандагы ушул Web Selection турнири бир топ эле жакшы деңгээлде өтүп атат деп айтсак болот. Экинчи раундтун алгачкы минуталары өзүнүн өкүмүн сүрүүдө. Сыймык Абдимаматов азыр болсо кайрадан атаандашты далыс менен жерге жаткырды, бирок ишенимдүү чабуулга чыга албай жатат. Эч кайсыл бир мушкерди ошентип мушкерди упай жагынан алдыда бара жатат деп айтуу кыйын. Бирок Сыймык Абдимаматов бир аз болсо да иштеп атат. Канат Майрамбек уулу бул абалдан кантип чыгып кетет болду экен. Канат үчүн бул жерде эч кандай мүмкүнчүлүк жок. Эгер деле бир аз мүмкүнчүлүктү пайдаланып колун кайрып кетпесе, мына акырындап капталдатып атканын карасаңыздар, негизинен биздин мушкерлер менен Сыймыктанса болот. Өтө сапаттуу, бир эле учурда агрессивдүү, ошол эле учурда бир интеллигенттүү бир оюнду жүргүзүп, бир ар тарабынан бардык жагынан алганда мындай туура кыймыл аракеттер менен беттештерди өткөрөт. Акыркы жылдарда болуп көрбөгөндөй биздин аралаш мушташ өнөрүндөгү деңгээлибиз өстү. Жакынкы жылдарда кадимкидей дүйнөнү дүңгүрөтө турган мушкерлерибиз мындай бир эки мушкер эмес, мындай массалык түрдө чыгат деп айтсак болот. Дүйнөдө канча ушул уюмдар болсо, ошолордун баарында кыргыздар албетте Кыргызстандын желегин желбиретип турат деп кандайдыр деңгээлде ишенимдүү айтса болот. Ушунчалык бир сонун бир муун өсүп келе жатат. Мына азыр эле ушул эки мушкерди карасаңыздар, бири биринен ашса ашат, кем калбайт. Ушундай татыктуу атаандаштык, тең ата таймаш бул жерде орун алып атат. Сыймык Абдимаматовдо кандайдыр бир деңгээлде артыкчылык бар албетте. Мына себеби айрыкча ушул экинчи раундда ал атаандашын жерге жаткырып алып, бүйрөк талаштыра бир нече соккуларды узатты, бет талаштыра бир нече соккуларды узатты. Азыр болсо кайрадан экөө ордунан туруп кетти. Булар албетте 57 килограмм, андыктан жеңил салмак болуп эсептелет. Буттан көтөрүп туруп кайрадан жерге жыкты. Бул ирет болсо, демек Канат Майрамбек уулу атаандашынын үстүндө. Бирок жон гана эс алып жаткандай кыймыл аракет жок. Калыста толугу менен мүмкүнчүлүк бар. Буларды ордунан тургузуп, кайрадан туруу абалында беттешти. Өткөрүп койгонго да колун байлап атат. Мындай позиция жок эле дегенде ага коргонууга жардам берет. Өз тарабына соккуларды атаандаш тараптан өткөрүп албай, абалды сактап калуу үчүн ушундай өзүнө жакын кармап атат. Азыр мына же колун кармап турат, же мойнун кошуп кармап турат. Охо, мына карасаңыздар, бир караганда жөнөкөй эле атаандашынын астында жаткан, бирок туура акманы колдонуу менен Сыймык Абдимаматов канатты кайрадан жерге басып алды. Алгач эми акырында башын чыгарганга аракет кылышы керек.
башын чыгарды жана ошол замат сокку. Бирок оңдуу чабуулга чыкканга азырынча буларда мүмкүнчүлүк болбой жатат. Бөйрөк талаштыра соккулар. Азыр эми булардын денеси кызып турат. Бул соккуларды сезбейт, бирок эртең бүрсү күнү алар кадимкидей мына ошол жактар ооруп өзүнүн таасирин берет. Айрыкча ушул тулку бойго, бөйрөк тушка иш талаштыра сокку узатылган соккулар өтө кооптуу. Баш тарапка тие турган болсо, эмне көп болсо мээ чайкалат, же болбосо бир жерин көгөрөт, а көгөргөн нерсе кетет. Ал эми ички органдарды чындыгында байлаш керек. Экинчи раунд ал учурда соңуна чыкты. Ушунчалык кызыктуу таймаш болгондуктан кантип раунд соңуна чыгып калганы байкалбай калып атат. Үчүнчү раунд башталды. Керемет айланма сокку. Ушул таманы барып туруп, ал жерде атаандаштын бөйрөк тушуна тийди эле. Ал учурда ошентип кайрадан кармашып кетишти. Бири-бирине тең мушкерлер деп ушундай жуптарды айтса болот. Эч кимиси жеңилгенге макул эмес. Андыктан колдон келген аракеттерин экөө тең көрүп атат. Сыймык Абдумаматовдун бул алгачкы демек беттеши, айрыкча мына Шердиков катты алып жаткан алгачкы беттеши. Буга чейин аларда ошол Сыймык Абдумаматовдо мындай деңгээлде беттеш өткөн эмес. Албетте чыгып жүрөт. Бирок Шердиков катталган алгачкысы. Ошол эле учурда Канат Майрамбек уулунда деле дал ошондой, же мүмкүн бул жака маалыматтар жазылбай калганбы. Мен эки мушкерди чындыгында биринчи ирет көрүп атам. Биринчи ирет көрүп атканыма карабастан ушундай сапаттуу таймашты өткөрүп атат. Андыктан булар жөн гана жаңы мушкерлер деп айтканга ооз барбайт. Булар кадимкидей ушундай такшалган, сапаттуу таймашты өткөрүп жаткан мушкерлер деп айтсак болот. Бул экөөсү мүмкүн кийинки турнирлерде профайтта таймашат. Ал жакта ийгилик жаратса, мүмкүн глобалда ушул мушкерлердин беттештерине көп болуп калышы ыктымал. Сыймык Абдумаматов дагы Канат Майрамбек уулу экөө тең. Аябай мына чындыгында беттешти өткөргөнү жакты, экөөнүн тең. Партерде өтө сапаттуу иштешет экен. Ал учурда мына бул 3-чү раунд, андыктан булардын физикалык даярдыгы тууралуу да өзгөчө сөз кылса болчудай. 3-чү раунд экенине карабастан кандайдыр бир мындай чарчап чалыкканы азырынча булардыкы байкалган жок. Мына ушул 5 мүнөттөн 15 минутта өткөрүү үчүн булар канчалаган маңдай тер төгөт. Ал учурда ошентип Сыймык Абдумаматов позициясын жоготту. Ал эми Канат Майрамбек уулу атаандашынын үстүнө чыгып кетти. Эми ал соккуларды узатканга аракет кылат. Сыймык болсо акырындап мына атаандашты белинен кармап ошол жакта туруп алды. Себеби мындай учурда ага сокку келбейт. Кара куш мээсине сокку заткан жокпу? Колун акырын артка өткөрө баштады. Ушинтип булар азыр сонун бери ыкмаларды үйрөнүшкөн. Атаандашынын астында жатып эмне кылуу керек азырынча мен билбейм чындыгында. Бир кыймыл жасаганда эле оодарылып туруп, атаандаш тескерисинче артына ал астына түшүп калып атат. Колун тартып кетем деп. Бирок жок, азыр колун тартып кетүү кыйын. Жок, бир караганда ыкма туура. Ошентсе дагы бутту жакшылап ошол жерде албетте бутту туура эгерде коюп алса, анда тартып кетмек. Ыкма толук ишке ашпай калды. Жыйынтыгында азыр Сыймык Абдумаматов атаандашынын үстүнө чыгып кетти. Кайрадан эле мына бөйрөк талаштыра соккуларды узатып атат. Секунданттардын сүйлөгөнүн карасаңыздар, тордун эле ары жагында турат дагы. Бул толугу менен алардын сөзү. Бул жерде
өзүнүн шакиртине жетүүдө. Үчүнчү раунд аягына чыкты. 15 мүнөт экөөсү беттешип жеңүүчүнү аныктай албай койду. Эми калыстар чечим чыгарат. После 3 раундов единогласным решением судей объявлена боевая ничья. Демек тең чыкты. Эки мушкер тең бири-биринен артык экенин далилдей алган жок азаматтар. Экөө тең жеңилген жок, эң башкысы. Экөө тең жеңиле турганда беттешти өткөргөн жок эле. Мүмкүн кандайдыр деңгээлде Сыймык Абдимаматовдо артыкчылык болгондур. Бирок эгерде калыстар бир добуштан тең чыкты деп чечкен болсо, албетте алар кесипкөй, профессионал, алардын чечимине кандайдыр бир комментарий берүү бул өзү туура эмес. А биз болсо кийинки жупка сапар алалы. Баястан Маматали уулу менен Хушбахт Абдурахманов. Хушбахт Абдурахманов көк бурчтан чыкты. Ал Кант шаарынан келген мушкер. Булар эми 61 кг салмак чембирдигинде беттешет. Ал эми кызыл бурчтан чыккан, мына кызыл мээлечен. Ал болсо Баястан Маматали уулу. Ал Ош шаарынан келген мушкер. Экөөнүн боюнун узундугу бирдей, 1,73 метр. Ринат Саякбаевдин шакирти Хушбахт Абдурахманов мына көк бурчта таймаш өткөрүп аткан Ринат Саякбаев. Ал албетте мына бүгүн дал ушул ВЕФ 73 Selection 22 турниринде титулдук таймашты өткөрөт, борбордук беттеште, супер таймашты. Ошол Ринат Саякбаевдин шакирти бул Хушбахт Абдурахманов азыр алдагы октагонго чыкты. Ал мына көк кийимченин далысы менен жерде жатат. Ал эми атандашы Баястан Маматали уулу. Ал болсо Азамат Султанбаевдин шакирти, ушул саньда боюнча спорттун чеберлигине талапкер. Ушул саньда боюнча Кыргыз Республикасынын чемпиону. Ошондой эле 23 жашта бул мушкер. Азыр чындап күчкө толуп турган учуру деп айтсак болот. Хушбахт Абдурахманов мына жерде жаткан, ал Спартак клубунда машыгып келет. Ушул Ринат Саякбаевдин шакирти болуп, андан сырткары азырынча анда так кайсыл бир спорттун түрүнүн өкүлү экени боюнча маалымат жок. Азыр беттештин жүрүшүндө аны байкаганга аракет кылабыз. Лоу-киктер өтө жакшы. Хушбахт ал лоу-киктерин өтө сапаттуу ишке ашырып аткан. Хай-кик ал мезгилде Баястан Маматали уулунан. Буга чейин жалаң ушул партердеги беттештерди көрүп аткан болсок, азыр эми бул эки мушкер тең кадимкидей туруп беттешкенден баш тартпаган файтерлер экенин далиледи. Азыр лоу-кик, фронт-кик сыяктуу тизеси менен ушул жерден буту менен чабуулга чыгып бара жаткан учурда кирип келди дагы. Азыр Хушбахт Абдурахманов атаандашын жерге жыкты. 3 буштукка түшүп калды. Өтө кооптуу ыкма. Эгерде иш жүзүнө ашып кетсе, өтө кооптуу ыкма. Кана калыс байкап турушу керек. Уктап калышы ыктымал. Абалды толугу менен байкап турат. Болду, кой берсин. Жок, таң калыштуу. Мен дагы эмнегедир уктап калды окшойт деп ойлоп кеттим эле. Ал эми Хушбахт Абдурахманов жок, эчтеке болгон жок дейт. Баары жайында. Андай болсо, дал ошол позициядан кайрадан беттеш уланат. Калыстын токтоткону туура, себеби бул жерде баары бир ден соолук баарынан өйдө турат. Андыктан колун таштап ийген учурда, демек ал ушинтип
денесин колду таштап ийген учурда ал демек уктап калды окшойт деп токтотту эле. А иш жүзүндө андай эмес болуп чыкты. Мына өтө жакшы бутун, бир бутун экинчи бутуна кийгизип алган, колу менен тартып атат. Бул абалдан чыгып кетүү өтө кыйын. Эми дагы уктап калышы ыктымал. Таң калыштуу. Канча аракет кылганына карабастан бул абалдан ушунун тутмасын колдоно алган жокку дейм. Жок, эч ак эле уктамак эгерде туура колдонсо. Жок, чыгып кетет. Азамат мынасага Хушбакт Абдурахманов ушундай татаал абалдан ошентип кутулуп чыгып келди. Баа бериш керек мындай мушкерлерге. Бул ыкманы колдонгон мушкерге дагы Баястан кошулуу учурда андан кутулуп чыгып кеткен Хушбакт Абдурахмановго дагы баа бериш керек. Азаматтар булар бир эле учурда ушундай мыкты беттешпестен, андан сырткары булардын дымагынын күчтүүлүгүн байкап көрсө болот. Ушундай багынып бербестен, макул деп жеңилип берип койбостон, аягына чейин чыдап, ушундай 3 бурчтуктан чыгып кетти. Мындай ыкмадан чыккан абалдарды көрүү өтө кыйын. Мүмкүн бул жерде ал ыкманы таза так аткара албай койгондор. Бирок ошол эле учурда андан чыгып кеткенге ушунчалык аракет кылган, анын дымагы таң калтырды. Жана бет талаштыра сокку, ал таамай тийбей калды. Азыркысы бир аз тийди, бирок сокку дээрлик жетпей калып атат. Пассивдүү болуп ушинтип эле турган болсо кайрадан тургузуп коет. Азыр Хушбакт Абдурахмановду эмнегедир Баястан Хушбактын үстүнө жатканга көп басым жасаган жок. Калсын деле чыдамы түгөнгөн сыяктуу. Орунан тургузуп эле койбойбу? Бирок мына эми капталдап келди. Жана раунд, биринчи раунд аягына чыкты. Өтө бат өтүп атат. Болгону 5 мүнөт негизинен. Болгон эмес, негизинен ар бир раунд 5 мүнөт. Бирок көз ачымганча ал соңуна чыгып калып атат. Экинчи раунд башталмакчы. Хушбакт Абдурахманов менен Баястан Маматали уулунун ортосунда. Эсиңиздерге салып коелу, көк мээлейчен бул Хушбакт Абдурахманов, Кант шаарынан, ал эми Баястан Маматали уулу мына кызыл мээлейчен ал Ош шаарынан. Ушу сандап боюнча Кыргыз Республикасынын чемпиону. Хушбакт бул Ринат Саякбаевдин шакирти, Баястан болсо Азамат Султанбаевдин шакирти. Биринчи раундда өтө кыйын абалдан Хушбакт кутулуп кеткен. Азыр болсо бир кросс сокку эле. Ушул сокку кадимкиде өзүнүн максатына жеткендей болду, бирок бир аз ылдыйкы жаак эмес, ал моюнга тийип калган сыяктуу. Соккудан кулабай, ал түртүлүп кеткенден кулап кетти дагы. Жерде калган болсо, ошол замат азыр Баястан атаандашын кайрадан жерге жыкты. Партерде көбүрөөк убакыт өтчүдөй болуп атат бул ирет дагы. Бирок биринчи раундда көбүнчөсү булар туруп беттешти өткөргөн эле. 5 раунд, 5 мүнөт, 5 мүнөттөн 3 раунд өткөргөнгө канчалаган күч сарпталат. Айрыкча булар биринчисинде партерде эмес, туруп убакыт өткөргөндүктөн азырынча булар эч кандай физикалык жактан бир кыйын абалга кабыла элек. Канча биз азыр ошондо 5-чи беттешти сиздерге сунуштап атабыз. Алардын эч кимисинин түрүнө мен чарчаган абалды байкаган жокмун. Бет талаштыра бир сокку. Чабуулдар биринин артынан экинчиси ишке аша баштады. Баястан Маматали уулунун аткаруусунда мына колу менен ушундай бир колун буту менен бир колун басып туруп, андан кийин колу менен чабуулга чыгам деген. Сокку узатканга толук мүмкүнчүлүк болбой атат. Сокку узатарда мына кыймылдап ийип атат.
Кушбат Абдрахманов. Мына ушул билинбеген менен ар бир кыймыл аракеттин өзүнүн таасири бар, өзүнүн жыйынтыгы бар. Позициясын өзгөрттү. Мына эми сокку узатуу керекпи? Же болбосо колун тартып кеткенге аракет кылабы? Сокку узатуу керек, бирок кара куш мээге эреже уруксат бербейт. Бул мушкерлер дагы бири-бирине тең келген мушкерлер экенин айтсак болот. Ушунчалык мына эч кандай бири-бирине артыкчылык бербей жатат. Карасаңыздар, колду артка алып туруп ошентип жатып алган. Бул эң туура ыкмалардын бири. Атаандаш туруп турган учурда дал ошентип жатуу керек. Мына кайсыл тарабынан келсе буту менен ошол жакка. Эми калыстыргыз койбойбу? Мүмкүнчүлүк берип ата. Мына буттан тартып туруп бир сокку узатканга аракет кылды. Каптал жагынан кирип келип атат. Жана мындайда ойлош керек. Ушул аралаш мушташ өнөрү жаңы өнүгүп баштаган учурда ушундай жерде жатып буту менен бет талаштыра сокку узатып дагы атаандаштарын утуп кеткен учурлар болгон. Бирок азыр андай катачылыкты оңой менен мушкерлер кетирбейт. Азыр дагы бир мына сокку менен кирип барды. Жана буту менен үч бурчтук ыкмасын колдонгонго аракет кылып атат. Мына сокку. Азыр Баястан Маматали уулу ушул жерден таамай соккуну ишке ашыргандай болду. Жакта кимди карап атат? Бирөө сокку узатпайсыңбы деп аткандай. Арткы фонду карасаңыздар, секунданттын ушунчалык эмоционалдуу болуп аткан, өзү беттеш өткөрүп аткандай. Бир жагынан алганда мына секундант деген ушундай болушу керек. Сен өзүң жалгыз экениңди сезбей, мындай учурда ойлонгонго да убакыт жок болуп калат. Андыктан секунданттын айтып турган сөздөрү кадимкидей өзүнүн таасирин берет. Мына бир колу менен бир буту менен атаандашын бир колун кармады. Эми экинчи колун кармап ары жагына өткөрүү керек беле? Кандай кылыш керек? Ыкма дээрлик туура аткарылып аткандай болуп туруп, бирок иш жүзүндө ал ишке ашпай калды. Жана экинчи раунд аягына чыкты. Эми болсо үчүнчү бөлүктө баштайбыз. Бул үчүнчү жана жыйынтыктоочу раунд болуп эсептелет. Эми калыстар тобуна, күйөрмандарга өздөрүнүн артыкчылыгын ушул үчүнчү раундда ишке ашыруу керек. Азыр болсо Баястан Маматали уулу атаандашын жерден көтөрүп барып туруп чапты эле. Тескерисинче өзү бир ыңгай сабалга калып калгандай көрүнүп атат. Бул абалдан эми акырындап чыгуу керек. Азыр болсо кайрадан Баястан Маматали уулу мына экинчи ирет жерге чапты.